Адамдар баш кошкондон кийин эң бир чоң процесс болуп өтөт. Ал эмне дегенде жубайлар ортосундагы болгон өз өзүнчө сакталып жүргөн сыр сандыктар биригип бир сандыкка айланат. Ал эмне дегенде мына ошол жалгыз чоң сыр сандык бул үй ичиндеги болгон жаштарга гана, жубайларга гана таандык сыр сандык болуп эч кимге ачылбаш керек. Эң жакын көргөн адамга дагы, эң кымбат деп билген же эң ишеничтүү деп билген адамга дагы ал ачылбаганы сиздин эртеңки жашооңуздун кепилдиги болуп саналат. Андыктан бүгүн биз бир маселе тегерегинде айткыбыз келди. Ал эмне дегенде үйдөгү сыр сыртка чыкты дегиче үйдөн кут качат деген сөз бар. Эмне болгон кут качты? Ал сиздер бири-бириңиздерге арнаган, бири-бириңиздер үчүн ишенип айткан, бири-бириңиздер үчүн аманат катары ачык жасаган, айткан, деген нерселердин баарысы бул үй ичиндеги эки жубайга гана тиешелүү болчу. Мына ошол жерде кайсы бир себеп менен бирөөгө ишенгендиктен, бирөөгө алдангандыктан, бирөөгө берилгендиктен, бирөөгө жагынам дегендиктенби чыгып кеткен болсо, ал сөзсүз түрдө эртеңки күнү сиздин жашооңузга кедергисин тийгизип, үйдүн кутун ала качат. Андыктан келиңиздер үй бүлө ичиндеги сыр үй бүлөгө гана таандык болуунча калуусу абзел экендигин эске алалык.